Кыргызстанда, например, мисалы такой этот 1700 ошо жалпы Кыргызстанда канча адам жашайт? 7 миллиондай болот да такой. 1000 адамга такой 1200 мобилдик телефонду да колдонуучулар бар да такой. Бирок ошондон да бетер да көпчүлүгү такой интернетти колдонбойт. Негизги телефон бар, же экинчи телефон деле болсо деле колдонушпайт экен да. Эмне үчүн дегенде ага мотивация жок. Да такой, кереги жок, эмне бар деген такой. Интернетте эмне жок, телевизор бар дегенде такой. Ошо жетишиктүү дегенде да такой. Бирок бизнесе бар да, азыр такой телевидение бар, 200 каналды көрсөтөм деген санариптик телевидение дегенчи, азыр көпчүлүгү санарит деген уже телевидение болуп калбады. Ошо телевидение, ошо телеканалдар интернет боюнча келет да. Анан кээде интернет провайдерге келгенде такой айтышат такой, жок, интернет керек жок, телевизорду коюп кетчи дегенде такой шустой айтышат, эми телевизор коюп коем дегичи. Телевизор бар, бирок этот кошумча да интернет берип коюшат да. А негизги бул интернет технология боюнча как это трансмитинг да такой колдонот да такой берилет да такой, ошондой ошо 200 канал колдонууга болот да такой. И экинчиден такой этот же онлайн болот, же оффлайнга беришет да такой, анан допустим это мотивация жок, билишпейт эмне үчүн керектигини, сабаттуулугу жок, так анан кийин такой, мындай жашап атам этот айыл чарбал деген бар такой, ал бар такой, эмне керек мага деген такой, телефон бар сүйлөшкөнгөчү такой, эми негизи этот мотивация эчтекеге көчпөйт да. Статистика боюнча дегенде такой интернет жок айылдарда, санариптикте ТВ жок да, негизгичи там ошондой. Демек алар чогуу билишет да. Мына экинчи этапта бул материалдык жетишимдүүлүк дейт да, такой же компьютерлери барбы, смартфондору барбы, же интернети барбы да, бар дегенде же кымбат дейт, же кереги жок дейт да. Жок болчу да, же кереги жок болчу да, такой мотивациясы жок болсо деген негизде интернет керек да. Ошон үчүн экинчи этап болчу, кошуп кетсең кошо бер. Анан кийин үчүнчү этап уже как раз таки санариптик көзүмдөргө жетишимдүүлүгү да, такой там как бы канчалык колдонот экенин ушундай такой санариптик сабаттуулугу деңгээли боюнча эметсе болот да, такой же как раз базалык бар экен болот, тоңку же өнүккөнчө буга карата дегеним такой даже интернет тарифтерди алышат да, мүмкүн айылдарда такой мага такой 500 сомдук тарифти 5 жыл болсо интернетке кошулат дегенчи, анан кийин сабаттуулук боюнча деген айтып кетейин дегенчи, люди образованный дегенчи, бирок көп интернет провайдерлердечи бир айылга келгендечи интернет сатып алышпайт. Интернет интернет керекпи силерге? Жок, мага интернет кереги жок дейт. Анда анда эмне керек десе, мага Wi-Fi кошуп кетчи дейчи. Wi-Fi мага Wi-Fi керек, мага интернет жок, мага Wi-Fi эле керекчи депчи. Ошондой сабаттуулук жетишпей турат да, ошонун несинде түшүндүрүп беришибиз керек да, что такое просто Wi-Fi деген бул технология да, такой ушундай беспроводной интернет жибергенде такой технология, бирок интернет негизги керек да, чисто там маршрутизатор коюп берсек, ана интернет болбойт. Там боюнча ушундай бар. Дальше уже как раз таки эки этап колдонууга кандай программаларды билиши керек да, такой программалык чечимдерди, офисти билишеби, же приложенияларды билишеби, мындай цифрлык экосистема бул санариптик экономиканы да эсептеп койдук, уже же ар кандай инновацион лабораториялар болуп, уже жогорку деңгээлдечи бул негизи мындай көпчүлүгү такой, допустим, биздин мобилдик телефондо көп приложение бар, барында дегендечи, бирок эң колдонулганы там 3-4 эле болот да, боюнчачы. Кандай дейсиз? Өзүңүз билесиңер го да, эң биринчиден ким болот? Кандай болот? Кандай приложенияларды колдоносуңар? Эң көп колдонгон WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Google, Internet, YouTube, да? Ошол эле колдошот да. Көпчүлүгү ошол колдонот. VPS офисте иштей турган же бул азыраак
Да. Ну, ошо деген да, что көпчүлүгү там, допустим, базалык такой 5 программаны колдойт, андан тышкары, допустим, это колдонбойт, да, такой. Анан кийин эң жогорку деңгээлде уже такой санариптик инновациялар келет да. Биз айтып атпайбы, стартаптарды кылышыбыз керек, ар кандай стартаптарды аткарышыбыз керек. МКТ деген айтат, маалымат коммуникация технология стартаптар. Ошол убактарда как раз таки инкубаторлор ачылат, такой стартапов, акселератор, хакатондор, анан кандай венчурдук инвестициячы, ага жетебиз го. Негизи ар бир деңгээлдечи такой, как раз таки биз азыр ушул этаптарды билишибиз керек да, негизичи там. Анан кийин эгерде сиз диагностика кылсаңыз, ушундай окуучуларды же катышуучуларды дейчи ушундук билсеңиз болот да, кайсы жерде такой у них есть маселелер бар, эмнени чечсек болот депчи.